ким гана болбосун должностьто турган адамдарды жумушунан ыргытыш керек болчу. Пошли, там это, чуть-чуть придержите, потом минут секунд 10 на всех посмотрите, да? Сколько? Минуту держать или 10? 10 секунд, 15 секунд где-то. А потом они выйдут туда, вы немного в помещении подождите, мы их там на улице подготовим. Салазкы. Geçiniz, kolunuzu bir Sol kolumdu baya. sol kolunuz. Salamazlar. Anlaştılar. Haşinisini beri, nuşu baya. Kolaklı çoğunları. Anlaştılar. Yaxşı gelip atar verir. Добрый день. Я ждал это. Я думаю, просто запарился. Выборы есть выборы. Алмаз мырза, эртең президент болуп ойгонуп калсаңыз, биринчи эле жумушуңуз эмнеден башталат? Эми албетте элиме Алла Таалага рахмат деп айтам. Жумуш боюнча азыр деле күнүтүн ойлонуп атам, ачык айтайын. Проблема көп, анткени майрамдаганга деле убакыт болбойт да, иштеш керек. Экинчи тур болобу сиздин оюңузча? Эми бул Алла Тааланын колунда, Кудай билет. Биринчи тур менен эле бүтсө албетте менимче элди көп кыйнабайт элек да. Son olarak şimdi mesajınızı alabiliriz. Türk televizyonu olarak. Son olarak Türkiye'ye. Az önce çünkü... Türkiye'ye selamlar. Bu zelzeleni duyduk, çok üzüldük gerçekten. Allah Türkiye'ni saklasın, ana vatanımızı. Selamlar. Bu seneki seçimleri, tabii önceki seçimi de izledim, bir yıl önceki seçimi. Ооба, bir yıl murda өткөн шайлоого да катышкам. Быйылкы шайлоолор демократиялуу жана парламенттик башкаруу системасына ыңгайлуулугу менен айырмаланып турганын байкадым. Ошондой эле саясий лидерлер Роза Отунбаева же Алмазбек Атамбаев болсун, шайлоолор ачык жана таза өтөт деген ойлорун айтышат деп ойлойм. Элдер шайлоонун ачык айкын өткөнүн айтып жатышат. Аны менен бирге жаңы, бактылуу жашоого добуш бердик деген үмүттөрүн да билдиришти. Бишкекте Кемел деген жаштар уюму мына ушинтип жаштарды ынтымакка, тынчтыкка үндөп жүрүшөт. Ушул шайлоо учурунда шайлоого активдүү катышууга үндөп жүрүшөт. Өзүңөр көргөнгөндөй булар ушундай сары кагаздарды, момундай ленталарды тагып ачат жаштарга. Бул ошо шайлоонун астындагы жаңылануу акциясынын алкагында болуп атат. Сары белги болсо бул алтын белгиси, ушул ынтымактын, достуктун, баягы мындай туруктуулуктун белгиси деп биз өзүбүз символ катары алып чыктык. Ошого негиз кылып жаштарды ушул шайлоодон кийинки жанакы ар кандай чоң мындай бир жамандыкка барбоо, бурмалоо же болбосо бир кайдыгерлик карабоо бир шартында позитив жакшынакай эми шайлоо өзүнүн убунда өтө берсин, шайлоо процесстери. А бирок жаштар өзүбүздүн салымыбыз коомчулукта тынччылык болсун, биримдик болсун, ынтымак болсун деген ойду эметип, анан чакан момундай бир билдирүүлөрүбүздү элдерге берип, жаштар арасында бир ынтымакты эметип анан ушу. Эртең менен окуяны айтып берсеңиз, мисалы маркировка боюнчачы жаштар бир аз билдирип тураттыңар, силерчи? Өчүп кеткен кайра депчи? Saat 8:30-9'da барып мен биринчилерден болуп өзүм участкамда Сокулук районунда добушум бердим. Ал жактан баягы участканын ичине киргенде шайлоо өзүнүн эрежелери менен жүрүп атты. Баягы көрүнүктүү маркировканы беришип, добушумду берип чыккандан кийин бир 10 мүнөттөн кийин баягы өзүм текшерип көрөйүнчү, ушул өчөбү өчпөйбү деп эле самыны жок, эч кандай порошогу жок, химикаты жок эле колум менен эле өчүрсөм өзүңөр көрүп тургандай мынакей өчүп калды да. Бул баягы мен оюмча баягы бөлөк адамдар өчпөйт экен деп атат. Мен оюмча бул 2-3 партия болуп поставка болгон окшойт да мындай маркировкадан. Бирөөсү өчөт, бирөөсү өчпөйт. Балким ушул биздин бийликтеги адамдар дагы, правительство дагы
өзүнүн баягы методдорду, фальсификациянын методун, карусель методун колдонгонго дагы мындай бир иш-чаралар жасап аткан. Адамдар келип, алардан списоктон өздөрүн таппай, акыркы болгон үмүтү дагы үзүлүп, бул да бийлик болбойт экен, бул да бийлик жасалма жол өттү деп, үмүт үзүлүп, элдер кайтып кетишип атты. Мен болсо чындыкты издеп, аягына чейин барайын деп, келечегимди салып, элдин районуна чейин бардык. Ал жактан списоктон тапкан жокпуз. Борбордук шайлоо комитетке бардык. Ал жерден да тапкан жокпуз. Эң аягында мындай жыйынтык беришип атат. Кечирип коебуз, сиз Кыргызстанда учетуңуз жок экен дейт. Анда биз көтөрүп жүргөн паспорт эмне бүгүнкү күндө жасалма фальшивый паспорт болуп калабыз. Бул жерде прописка турат, берилген күнү турат. Налог төлөгөндө, бизди издегенде, баттабышат дагы бүгүнкү күндө биз добуш берерде өзүбүз добуш бере албай атабыз. Жөнөкөй адамдар, мына мен кандидат болуп туруп, мен өзүм анан аялым келинчеги менен бирге добушубузду бере албасак, анда жөнөкөй келген адамдар бүгүнкү күндө добушун бере албайт. Бүгүн президент шайлоо болуп атат, анан сиз кандай адам өлкөнү башкарышын каалайсыз? Мен энди адам азыр энди кандай адам башкарышын деле айта албай калдым. Кандай сапаттарга ээ болуш керек? Ушу сиздин президентиңиз кандай адам болсо деп кыялдаңыз? Мен энди президентим энди мына жаш муундарды, жаш өспүрүмдөрдү кичине алдыга жылдырган киши болсо, энди заманыбыз оң болсо, кичине энди башка өлкөлөргө окшош неметсек деген ойдо эметем. Мен бүгүн барып шайлап келдик. Кандай жаңы президенттен жеке өзүңүзгө кандай жакшылыктарды күтөсүз? Жеке өзүңүзгө кандай мындай бир кандай жашоо мындай болсо деп ойлойсуз? Жакшы, энди мурдагы десем энди союз убагындагы жашоо жок болду. Эми кичине ошого жылыштырып жашоо болсо деген, мындай кымбатчылык болуп атат азыр. Ошо кичине арзандатып, азыр тапкан акчабыз жетпейт азыр балдарга. Мисалы мен канча айлык аласыз? 4 неме алам, айлык иштебейбиз, күнүмдүк иштейбиз. Күнүмдүк эмне жумушта? Азыр энди пока таможняда иштейбиз. Мурда полияда иштеп жүргөм. Таможняда жүк өткөрүп бересизби? Товар өткөрүп беребиз. Эртең утулган президентке кандай кеңеш бересиз? Айнан ушу президент коррупцияны жойгулачы. Ушу биз кичине жакшы Кыргызстан эмеси аты чыгып, Кыргызстан деген немеде жашаган кичине элдерден болойлу. Ошо кыйынчылыкты тартпайлы бизде. Кандайсың? Атың ким? Руслан. Руслан, канча чыктың? 10. Кимдер президент болот деп атышат, билесиңби? Кимдер? Атамбаев, Атыкан Матмуров, Камчиев. Камчы Ташиевби? Силер президент болом дегендерди каяктан билесиңер? Айткан. Кимдер? Адамдар. Адамдар мектептерде сүйлөшөсүңөр, сүйлөшпөйсүңөр? Сүйлөшөбүз. Эмне деп сүйлөшөсүңөр? Кимди колдойсуңар дейт, Атамбаев дейбиз. Неге? Жөн эле Атамбаев сөзсү киргизип атат да. Бияка жаңы болушка. Сен да президент болгон келебичи оңойгондо? Кыргызстанда ушундай мына өзүңөр көрүп атасыңар, оңго чыккан балдардагы кимдер талапкер, кимдер президент болгусу келип атканын баары суроо берсең эле такалбай туруп жатка айтып беришет. Бул деген сөз биз өтө саясатташкан өлкөдө жашап атканыбыздын белгиси да. Жакшы президент каалайбыз ошондойду. Жакшы болгондо кандай? Жаштарга мындай жумуш керек, мындай. Ошондой эле? Дагы? Жакшы адам болсо каалайбыз. Жашоомдо эми Кыргызстанда жакшы жумуш болсо деп каалайм мен жаштарга. Кандайсыңар жигиттер? Жумуштар кандай? Жакшы. Азаттык плюс деген бир телепрограммадан келдик эле. Бүгүн шайлоо болуп атпайбы? Анан Кыргызстанды кандай адам башкарышын каалайсыз? Кандай сапаттарга ээ болгон бир кандай өлкө болушун кыялдаңыз Кыргызстанды? Биздин Кыргызстанга күйүмдүү болгон, кантип күйүш керек? Колдогон, кыргыздарды караган, күйгөндө кандай күйсө деп. Бизге жардам берген, элдерди караган кишилерден болсун деп ойлойбуз. Ушул жаңы президент шайланып калса, жеке турмушуңузда кандай өзгөрүү болушун каалайсыз? Азыр биз квартиралап жашайбыз азыр. Кудай то жакшы президенттер болсо, ушу квартираларды караса, жолдорду карап берип койсо, ушундан кыйналып жатабыз да. Действительно президенттер болуп эле атат, бирок бизди карапайым адамды караган жок. Карапайым адам баарыбызга күйүп жүрөбүз да мына. Бутылка чогултуп иштейбиз, мына көрүп турбайсыздарбы? Күнүгө эртең менен чабабыз, бутылка чогултабыз, темир чогултабыз, өткөрөбүз кайра.